Биз мечитке барабыз да, мечитке барганда айрыкча жума күндөрүндө эшиктин оозуна жалаң келиндер топтолуп алып, сүрөттөрдү илип алып, тез арада операция жасалыш керек болуп атат деп мойнуна илип алып, тилемчилик кылып турушат да. 5 жылдан бери бир эле сүрөт менен илинип тургандарды да көрөбүз да. Тез арада деп коет да. Тез арада операция кылбасак болбой калды деген. Өкмөт дагы ошентип кайрылып атат да, тез арада карап бербесеңер болбойт дейт дагы. 3,5 жыл өтүптүр. 3,5 жылдан бери эмне өзгөрдү? Концепцияга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол концепцияларга булар тескери келип калбайбы эми? Конституция жаңырды. Жок, Конституцияга шайкеш келинип атат. Жаңы кылмыш кодексине, кылмыш процессуалдык кодекстерине жана концепцияларга туура келип жатат. Баары эксперттер иштеп чыккан өз убагында. Эми ар бир мыйзамды кабыл алып атканда ушул эле сөздү айтабыз, бирок мен сиздерге урматтуу кесиптештер кайрылып кетейин. 3-беренеде жазылып турат: улуттук коопсуздук органдарынын иши мыйзамдуулук. Адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо жана сактоо. Гуманизм. Улуттук коопсуздук органдарынын системасынын бирдиктүүлүгү. Аларды башкарууну борборлоштуруу, жашырындык, иштин ачык жана жашыруун методдорун айкалыштыруу принциптеринин негизинде жүзөгө ашырылат. Кызылдай калп. Жалган. Мен негизи мынау жаңы конституция кабыл алынгандан кийин, Кыргызстанда башкаруу системасы өзгөргөндөн кийин, бул мыйзам долбоорун такырынан четке кагып, башынан аягына чейин кайрадан иштеп чыгуу сунушун киргизем. Муну мен эгер бүгүн комитет жактап киргизбирген болсо, мен муну жогорку кеңеште дагы айтканга мажбур болом. Себеп бүгүн улуттук коопсуздук органдарынан тескерисинче кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Башта кылмышкерлерден коргош керек болуп калса, азыр дал ушул кыргыз коопсуздук кызматынан, кыргыз милициясынан, кыргыз прокуратура сотторунан кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Ал боюнча көп сөз болот, узун сөз болуп кетпестик үчүн мен кылдаттык менен ар бир беренесин карап чыктым. Убакытта мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен муну жогорку кеңештин сессиясында да айтам. Кээ бир бөлүмдүн жетекчилерине терең ыраазычылык билдирүү керек болуп калды. Ушул бөлүмдөрдү мүмкүн болушунча сактап калышыбыз керек.